Артериальное давление же гипертоническая болезнь. Кыргызча кан басымдын көтөрүлүшү. Эмне үчүн кан басым көтөрүлөт? Бул кан тамырдын ичиндеги кандын чөйрөсүнүн бузулушунан болот жана ички органдарга байланыштуу болот. Бул энтерит, колит, холецистке байланыштуу болот. Эгерде сиздин холецистит, панкреатит деген ооруңуз бар болсо, бул сөзсүз түрдө энтерит менен колитке алып келет. Бул деген ички чеги менен жоон чегинин шамалашына алып келет. А ички чеги бизде орто эсеп менен орточо бойдогу адамдын орточо узундугу 4 метр болот. Ал эми жоон чегиси 2 метр болот. Өкөн алганда 6 метр ичеги адамда ичинде жайгашыптыр. Мына ошол 4 метр ички чеги, 2 метр жоон чегини сезгениши бул энтерит жана колит. Бул мезгилде ошол ичегилер жоонорот, алар кызарат, шишит, чоок болот экен жана анын ичинде керексиз микроорганизмдер жашап алат экен дагы. Ошол ичегилер оорлошуп артында турган аортаны кысып калат экен. Аорта албетте жүрөктөн чыгып курсак көңдөйүбүзгө чейин барып, анан эки бутка, өпкө, жүрөккө, колго жана башка өзүнүн кан тамырлары жайылып кетет экен. Мына ошол жоон кан тамырды ушул сезгенип калган энтерит, колит болуп калган ичегилер кысып койгондо кан жогорку гана бөлүктө көбүрөөк айланып калат экен дагы, бут жакта азыраак айланып калат экен. Орто эсеп менен мен мынтип айтар элем. Адамда 5 литр кан айланат. Ошол эгерде курсактагы ичегилер аортаны кысып калган болсо, кандайдыр бир 3,5 метр жогоруда айланып калган болсо, ылдыйкы бөлүктө 1,5 литр айланып, жогору жакта 3,5 литр айланып калат дагы, давление түшпөй адам кыйнала берет. А бизде деген кан тегиз айланыш керек. 5 литр кан тегиз айланыш керек. Аны ортодогу ичеги жана жоон чеги жана ички ичегилер кысып койгондуктан жогорку бөлүктө көбүрөөк кан айланып калгандыктан давление түшпөстөн гипертоническая болезнь болуп адам кыйнала берет экен. Эмне кылуу керек? Бул үчүн сиз албетте суу ичкенди үйрөнүшүңүз керек. Албетте кандын чөйрөсү бузулду деп айтпадымбы? Кандын чөйрөсүн оңдош үчүн бул эң эле жакшы метод бул профессор Иван Павлович Неумывакиндин оксигенотерапиясы, канга перекс куюу. Ушул гана эң сонун жардам берип, кандын чөйрөсүн оңдойт экен. Бир эле кандын чөйрөсүн оңдобостон, курсакка висцерал массажын дагы жасап, ошол ичегилерди, жоон чегилерди, ички ичегилерди, өттү, уйку безди, боорду жана башка ошол курсакта жайгашкан органдардын баарын биз кол менен түртүү менен, профессор Агуловдун методу менен висцерал массаж жасоо менен жана менин эң сүйүктүү профессорум Ольга Ивановна Шишованын бездерге массаж жасоо менен биз давлениядан арылсак болот. Муну мен практикамда сиздерге кепилдик бере алам. Албетте Алла Таала берет шыпанычы, бирок себебин биз жасап атпайбызбы? Себебин жасаган үчүн мен практика таянып айтар элем. Жогоруда айтып кеткен лечение менен сиз давлениядан арыласыз. Өзүңүздү сүйүңүз, ден соолукка кам көрүңүз.